Катышуучулары Буга чейин Ош шаарынын бюджети коомдук талкууга чыккан. Анда бюджеттин суммасы 1 миллиард 127 миллион сом деп айтылган. Бул сумма өткөн жылга салыштырмалуу жогору. Анткени шаардын бюджети жылдан жылга өсүү темпте бара жатканын айтышкан. 1 миллион 127 миллион 7 миллион 634 миң сом сунушталып жатат. Бул долбоор. Ош шаардык кеңешинин 19-сессиясына чогулган депутаттар жалпы 8 маселени карашты. Алардын ичинен биринчи жана экинчи маселе калаанын 1 жылдык бюджетин бекитип алуу боюнча талкуу болду. Анда эл өкүлдөрүнүн ар кандай суроо сунуштарынын жыйынтыгы менен Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 127 миллион сом деп бекитилди. Бөлүнгөн акча каражатынын көпчүлүгү социалдык тармакка жана жолдор башкармалыгына багытталды. Ошондой эле дагы 15 миллион сом социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана транспорт каражаттарында акысыз пенсионерлер мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн деп каралды. 15 миллион бүгүнкү күнгө чейинки ошол ташылып келген балдардын жол киресин шаардык бюджет өзүнүн эсебинен каржылап келген. Пенсионерлер менен окуучулардын. Эгерде азыр мына жерде өз убактысынан алдыңыраак суроолор болуп кетти. Эгерде ушул 5 сом өтүп кетсе эмне болот дегенчи. Бул 5 сом эгерде өтүп кете турган болсо, азыр электронный карточка деп атабыз. Ошо электронный карточкалар бунун өзүнүн эсеп-кысаптары бар. Мен мунун баарын айтсам азыр узагып кетет. Ошолордун эсебинен эсеп жүргүзүлөт. Эгерде пайдасына кетип, бул жерде максат ошонун баарын кылганда максат пайда келтириш да. Пайдасына кетип 5 миллион же болбосо 3 миллион же болбосо 10 миллион мен образын айтып атам. Эконом болуп калса, муну бюджет комитетте сөзсүз каралат. Кийинки сессияга же 6 айлык сессияга алып чыгабыз дагы. Ошол 15 миллиондун ичине канча ашып калган болсо, ошонун баардыгын алып шаардын башка кызыкчылыгына иштетебиз. Эл өкүлдөрүнүн дагы бир талкуусуна айланган маселе Ош шаарындагы коомдук транспорттордо жүргүнчүлөр үчүн жол акысын жогорулатуу, башкача айтканда тарифин өзгөртүү маселеси болду. Анда окуучулар үчүн тариф 5 сомго көтөрүү сунушу айтылды. Бирок көпчүлүк депутаттар каршы чыгып, окуучулар үчүн бул ба кымбат дешти. Светтин басын көрсөк, 2013 жылы 1 сом 31 болсо, азыр 1 сом 81. Светтин басы максимум 25-30% көтөрдү да. Biz olsa baldarlar karşı 100% koşup koyatağız. Şunu karab görmöylü tarifti. Marşrutlarına 5 som kılaydı. Yok avtobuslarda kişi 2 som 3 som ile kılaydı orada. Böyle ne yapılır içi. Ana misal Bişkek'ten derken, Çalmak'tan derken de. Misal Moskva'da общественный transport metro 35 som olsa stüdentlerine 25 som, okuşlarına 5 som. Ал эми айрым депутаттар жол кире жогорулашы керек деген пикирди карманышты. Анткени окуучуларга 1 сом болгондугу үчүн айдоочулар аларды албай жатат. Эгер баа жогоруласа, бул көйгөй чечилмек. Депутаттар менен башка специалисттер менен сүйлөшүп, ушуну 5 сом өлчөмүндө көтөрүп берүүнү чечтик. Урматтуу коллегалар, азыр деме атып Огмап өзүнүн сунушун берди, Эгерде мүмкүн болсо, ушул 5 сомду колдоп коюшубуз керек. 1 сом деген сөз бул издевательство. Рахмат. Менин убактым бар. 1200 маршрутный такси болсо, ошол 1200 семья болуп эсептелет. Ошолордун да укугу бар. Эми мыйзам жагына келип өткөнүбүздө, менин негизинде мен маршрутту такси боюнча айттым. Биз ошолорду үстүнө жүктөп, элдин баласын сен ташыйсың деп боюна коюп атабыз. Кайсыл укук менен? Эмне негиздеп? Дагы ошол маршрутта иштеген агаларыбызга, энелерибизге чоң рахмат. Ошентип 2 сааттык талаш тартыш менен 6-чы маселе өзгөрүүсүз калды. Тарифти өзгөртүү сунушу шаар тургундары тарабынан айтылган болчу дейт вице-мэр. Ушул биз ушул күнгө чейин чыдап иштеп келатабыз. Ушул тарифти карап бергиле деген сунуш болгон. Андан сырткары Ош шаарынын мэри Талабек Насырбекович эл менен жолукканда күздө ушул маршруттарды ушундай биздин балдар көчөдө калып келип атат, албай атат. Ошон үчүн ушул тарифти 5 сомго көтөрсөңөр, ушул окуучулар биз көчөдө калбайт эле деген дагы сунуштар түшкөн. Ага ушул депутаттар да өздөрү катышкан ушул жыйынга. Ошол максат менен биз ушул көркеңешке бүгүнкү күнү сунуш кылдык. Бирок сунуш өткөн жок, артка кайтты. Тарифти көтөрүү же өзгөртүү маселеси кийинки отурумда да карала турган болду. Эскерте кетсек, маршруттук каттамдарда окуучуларга болгон тариф 2001 жылы 1 сом деп бекитилген. Феруза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.